Бүгүн эмне окуя болду? Бүгүн биздин шаардык сотто ошо азиздер коомунун үйүндө арест коюлган болчу. Анын ичинде менин квартирама, анан жана менин кошуналарымачы. Ошо боюнча келгенбиз. Анан бирок ушул биринчи жолу 6 сентябрга дайындалган болчу. 6 сентябрь күнү болбой калды. Андан кийин 13 сентябрга жылдырылган болчу. 13 сентябрда да болбой калды, жылдырылды. Эми бүгүн 24-түндө саат 9-да болчу. Келсек бүгүн да жылдырганда биз уже чыдабай нерв болуп, потому что бул жерде биз бул жерде 70-80 майып адам келгенбиз да. Өткөндө да ушунча эле адам келгенбиз. Кайра жолго жүрүп эле келе беребизби? Болбой калган себеби ошол потерпевшийден бир Тобокел Алтынбектин бул сотко жогорку сотто процессим бар деп келбей койгонунда болду да. Анан биз ушул жерде возмущение кылып айтып, эске албайсыңар бул жерде калган адамдардын укуктарын эске албайсыңар деп ошол жерден биз нааразылык билдирип, Момуналиев, Аккозиев, анан Эсенбаев 3 судьяга даттанып ушул немесине келдик, тартип комиссиясына. Соттордун кеңешинин тартип комиссиясына келип, ошо азыр өзүбүз кайрылуусу кылып жатабыз. Анткени биздин ошол жерде 163 квартирага арест коюлган. Ошолордун баардыгын ошол каралышы керек болчу, чечилиши керек болчу да. Азыр ушу менен эле келип отурабыз да. Табелам айке, эми ушул каралып аткан иштин башынан айтып кеттиңиз. Ким эмне болуп ушул иш сотко ашып кеткен дагы, анан райондун чечими кандай болгон? Силер азыр шаардык сотто жүрөсүңөр да, э? Ооба, шаардык сотто жүрөбүз. Бул иштин башталышы 2015-жылы бизге квартира берилген, 90 квартира. Ошондон бир айрым баягы кызыктар адамдар даттанып, анан бирок 14 жолу текшерүү болгон. Полициядан, прокуратурадан, счетный палата правительстводан текшерүүлөр болгон. Бирок баарынан эч кандай неме жок, тартип бузуулар болгон эмес, квартиранын баары мыйзамдуу берилген деген чечим чыгып эле келген болчу. Бирок 2016-жылы июнда Дастан Бекешев, анан ушул азыр биз менен соттошуп аткан Тобокел уулу, анан да бир адам үчөө бир комиссия болушкан, жумушчу комиссия түзүшүп, анан ошолордун текшерүүсүндө аныктап чыкканы бир 70тен ашык квартираны мыйзамсыз деп таап чыгышкан дагы, бирок элдин алдына отчет бергенде Дастан Бекешев неме кылып койгонда, собранияда 8 эле кишинин окуп койгон, көп адам билбей калганда, калганы законный эле экен, бул 8 эле адам мыйзамсыз экен деп YouTube'да да ошондой эле информация берип коюшкан, телевизиондо. Бирок негизинде документтер боюнча ошо 70тен ашык адамдын үйүн мыйзамсыз деп табылган болчу. Анан ошол комиссиянын ичиндеги комиссиянын убагында териштирүү убагында элдердин документтерин бүт копиялап алышып, анан кайра экинчи меме менен уже сотко берип баштаган Тобокел. Анан ошондон процесс башталып кеткен да. Тобокел уулунун талабы кандай ошол? Тобокелдун талабы талабы эмне деп жазылган? Ал өзүнүн конкреттүү өзүнө талап койгон эмес. Өзүн койгон эле бүт мыйзамсыз, тигил мыйзамсыз, бул мыйзамсыз деп эле жаза берген да. Бул жерде ал узун бир нече барактан турат экен. Ал өзүнө же конкреттүү өзүнө келтирилген зыян айтылган эмес ал жерде. Мен моундай болуп жапа чектим же мен мындай болуп калдым деген неме жок. Ал Тобокел мисалы үчүн тигил мыйзамсыз, бул мыйзамсыз деп жаза берген. Жана айтып атпаймынбы, Бекешевдин комиссиясына кирип, ошол жерден колуна тийип калган документтерди окуп алып эле, анан жаза берген да. Эми райондун чечими кандай болгон? Райондун чечиминде Калк Барталаш мурунку биздин төрагабыз баягы жүрөк оорусуна байланыштуу соттошкусу деле келген эмес да, этип мен соттошпойм, кандай кылсаңар да мен мейли күнөөлүү десеңер күнөөлүү деп ал жөн эле отуруп берген. Ошону менен баягы муну күнөөлүү деп таап ишти токтотушкан. Бирок апелляцияга жазганда шаардык сот райондук соттун чечимин жокко чыгарып таштаган. Анан биз жогорку сотко кайрылганбыз. Жогорку сот шаардык соттун чечимин жокко чыгарып, кайра шаардык сотко жөнөткөн да. Кайра каралсын депчи, анткени биринчи жолкусунда туура эмес каралган деп. Эми мына экинчи жолу шаардык сотто каралып атат. Ошондон бизге неме чыгып атат да. Баягы кайра отложка кылдырып жылдырып атышат да улам. Себебин эмне деп ойлойсуз? Себебин бул жерде мен ойлойм, мен баягы өз кызыктар адам бар баягы. Эми бул жерде элдер өздөрү айтып бердим, бирок мен өзүмдүн жеке түшүнүгүм боюнчачы, бул жерде көп эле адамдардын күнөөсү деле жок болчу. Бул жерде мына Дастан экөөбүздүн, Бекешев экөөбүздүн ортосунда чатактан башталган негизи башычы. Ошол эле ырбап отуруп эле ортодо баягы Калк Барталаш аралашып калды. Ошентип эле бул жерде аз эле адамдын ортосуна чыккан чатактын кесепети ушундай көп адамдарга тийди да. Мен өткөндө да айткам, мен Дастан Бекешевдин өзүнүн да үйү бар да, арестте турат. Менин үйүмдө да арестте турат. Экөөбүздүкүн арестке калтыргыла, калганын чыгаралы, болду.
анда мында эркекче чечишип алалы деп. Анда да болгон эмес. Мына баары кармалып турат. Азыр өздөрү айтып берсин. Кийин муну көбү деле элдер билбейт, түшүнбөйт да. Ошо башкалардан да сурайын, Сурап көрүңүз ушу. Жакшылык байке бул жакпы? Жакшылык байке жакшылык. Жакшылык байке, саламатсызбы? Саламатчылык. Эми ушул маселе боюнча оюңузду айтсаңыз. Мен оюм ушундай. Орек инвалидтерди Тихо. кыйнабай аресттен чыгарып берсе деген оюм бар. Эми ушунча канча жолу келип атат. 3 жылдан бери соттошуп атабыз. Биз тажапта биттик. Бул жерде такыр көрбөгөндөр бар. Кулак укпагандар, чолок буттары жок, ошондойлор бар. Ушулар кыйналып 3 жылдан бери ушул жерде жүрөбүз соттошуп. Ушуну акыйкаттык менен чечип берсе деген оюм бар да менин. Аксакал катары айтсаңыз. Биринчиден ушу мен ошо айткым келет, өкмөткө рахмат. Ушинтип бизге инвалидтерге үй берди. Мен ошо рахмат айтам, ошо инвалидтерге берген үйдү ошо акыйкаттап татынакай кылып өзүбүзгө приватизация кылып берсе деген оюм бар да менин. Аксакал катары айтсаңыз, эми ошол мыйзамдуу берилгенби үйлөр, мыйзамсыз берилгенби? Эгерде мыйзамсыз берилген десе, кандай далилдерге таянып атат? Эми мыйзамны мен аны биле албайт экенмин. Мыйзам бар эле мыйзамды алган арасында бизде соолор да алган. Ошолор кандай укугу барбы, жокпу, ушуларды акыйкаттап берсе деген ой бар да. А так менин оюм инвалидтерге берилгенден кийин инвалидтерди мен айткым келет, что менчикке чыгарып берсе деген оюм. Рахмат. Да-да. Так, Что вы хотели сказать? Вы хотели на русском сказать? я кыргызча эле сүйлөйм. Пожалуйста, пожалуйста. Мен көптөн бери 79 жылдан бери ушул жерде эмгектенем. Азыр эми жумушубуз жокко байланыштуу. Эмгегибиз токтоп калды. Бирок ошол баягы коомдо жүрүп атабыз азыр. Бирок Байке, айтсаңыз кечирип коюңуз. Мынабу сиздерге үй берилген экен да. Ошолдун арасында майыптарга берилген үйлөрдү бир эмес экиден үй алгандар бар деп ошонун үстүнөн арыз жазып атабы? Мен түшүнгөн жокмун. ошонун бир чети ошол. Экиден үй алган депчи. Бирок экиден үй алгандын да себеби бар. Себеби деген биз мурунтадан кезекте турганбыз. Кезекте тургандан кийин биз алганга укуктуубуз себебинен расширение деп коет бул. Биздин закон боюнча. Союз убагында боюнча да. Анан ошол расширение боюнча неме болгон. Мен мисалы өзүм деле айтып кетейин. Мен тиги 2 жетим кызды биз байбичем экөөбүз тарбиялаганбыз. Өстүрүп үйдөн учурганбыз. Ошол аркылуу биринчи үйүм тийген. Экинчи үйүм баягы өзүмдүн үй бүлөм көптүгүнөн ошол кезекте турган үчүн ушул үйгө илиндим да, чынында айтканда. Өзүм тууралуу айтканда, анан эл тууралуу айтканда, мисалы көстүлөр алып атат, анын дегенине караганда, көстүлөр деле бизде иштеген да, биз менен чогуу эмгектенген. Ошон үчүн берди да, мен ошентип ойлойм. Рахмат. Дагы ким? Сиз айтасызбы? Айтыңыз. Мен айтайын дегеним, ошо сотторду эртерээк чечим чыгарып, бир жыйынтыкка келип, эртерээк бүтүрүшсө жакшы болот эле. Эмне дегенде 4 жылга жакындап калды биз ушинтип эле жүргөнүбүз. Верховный, городской, районный деп эле сотторду эле аралап жүрөбүз. Ошо жашообуздун баары эле сот менен байланышып калды да. Анын баарына тең эле белгилүү да, инвалидтер жанагы по зрению, по слуху дегенде страдает центральная нервная система. Ошон үчүн элдин баары уже нервибиз жогарды, уже возраст болгондон кийин ушундай болот экен. Ошон үчүн сотторго чоң сураныч да, ошо батыраак бүтүрүп, бир жыйынтыкка келип беришсе жакшы болот эле. Чоң рахмат.